Утур элечи каяка тапшырам ушул арыздын сотко Кыргыз Республикасынын жогорку соту кимге барып тапшырам ошону? Кыргыз Республикасынын жогорку соту Давлетов Айбек Абубакирович деп тура эле жазыппы? Сиз жогорку сотко барып сураңыз вопростарды. Жогорку сот. Өткөндө президентке жазган арыз эмне болду? Президентке жазган арыздын жообун берет. Жообун береби? Президенттик комиссиясынын төрагасы дейинби? Министрлер кабинетинин төрагасын. Могу караңыз. Биринчи орун басары. Мамат Турсун кул кызы Нуриза эже президентке арыз жазган. Президенттин жообу берилет, туурабы? Азыр сотко арыз жазыптыр. Силер айтыпсыңар. Мына келдим кайрадан. Азыр сотко барам эми, жогорку сотко? Ал сиздин укугуңузга айкалыш. Жок, сиздер айтыпсыздар го. Кайсы жакка Мен жазды? айткан жокмун, Бауыржан. Ким айтыптыр анан кийин? Билбейм. Эми каяктан билем? Мен мага азыр мына президентке жазганды тактап бериңчи, азыр эмне болуп атыптыр? каралып атат, жообун берет. Точно каралып атабы? Ооба. Нуриза эже, мына мени эми неме кылбаңыздар да, мындай күмөн санабаңыздар. Мына сиздер үчүн иштеп жүрөм азыр мына Бишкекте. Президенттин советниги сотко жаз деген экен, мына жазып бердиңиздер, алып келдим. Сотко барам. Саламатсызбы эже? Саламатчылык. Азыр сиздин маселеңиз үй боюнчабы? Ооба. Апам өтүп кеткенден кийин тагамдар неме өздөрү тажегем намын өткөрүп. Тажеңиңиздин күйөөсү ким болот сизге? Бир тууган тагам болот. Апаңыздын кимиси болот? Апам бир тууган энеси. Апаңыздын бир тууган энеси. Сиздин тагаңыз апаңыз өтүп кеткенден кийин үйдү өздөрүнүн өткөрүп алган. Ооба. Атаңыз каякта? Атам менен апам биз кичинебизде эле ажырашып кеткен. Атаңыз көп убакыттан бери билбейсиз каякта жүргөнүн? Жок, биз менен катташпайт эле. Негизи апаңыз тирүү кезинде ошол үй апаңыздын намында болгон, туурабы? Ооба. Түшүндүм. Өзү менин түшүнүгүм боюнча ата энеден калган мүлк мурас көрүп тек балдары кыздар гана болчу эле да. Бир туугандан укугу жок да, ал үйдү өзүнүн намына өткөрүп жашап алгангачы. Билбейм эми кандай болот. Бул маселе боюнча канча убакыттан бери жүрөсүздөр ошто? 3 жылдан бери жүрөбүз. Барбаган жерибиз калбады. Сот прокурор бардыгына бардык. Бирок эч кимиси туура чечим чыгарып бербей атат. Даяр каттарыңыз бар экен. Садыр Жапаров менен кимге жаздыңыздар? Президентке жаздык. Садыр Жапаров менен дагы кимге? Неме УКМКга жаздык, Ташиев мырзага. Мен азыр бир сааттын ичинде Бишкекке чыгып кетем, туугандар. Мына Нуриза эже, мен Бишкекке келдим. Азыр президенттин аппаратына берип атам. Жатыңыз. Апасынан калган үйдө мыйзамсыз бирөөлөр тартып алыптыр. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев арыз жазып берди азыр бирөөсүн президентке. Акчүч. Саламатта болуңуз. Багет. Дарегин жазып бер. Дареги артында? Байланыш номери. Нет, биз катка адрес менен жооп беребиз да, через почта. Ошондо бул кат ал кишини издеп тапкадай боло турган болсо. Тетиге турат абрез жазып. О жерде даректи жазып калат толук. О жерге келет. Паланча район, паланча айыл, паланча көчө, паланча үй. Всё. Эмес адреси жазылып калды. Регистрация кылып Садыр Нуркожоевичке берип койсоңуз. Эже, мен кече Бишкекке жибергенсиз, Бишкекке сиздин Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго жазган арызды жеткирип бергенмин. Анан сизге тиги жактан президенттин аппаратынан Садыр Жапаровдун советниги чалыптыр, туурабы? Ооба. Эмне деди?
чалып мага ошо Верховный сотко дагы арыз менен кайрылгыла деди. Мен ушул убакка чейин ишибиз бүтпөй койду десем, баары бир кайрылышыңар керек, соттор менен жүрөсүңөр. Белки облус сот туура эмес чечим чыгарыптыр. Эми эң акыркы чечим ошо Верховный соттон болот деди. Арызды жазып даярдап койдуңузбу? Ооба. Окей. Ал азыр мына эжеке Верховный соттун так заместители председатели Давлетов Айбек Абубакировичке мынакей катты жазып берди. Мына ошол азыр Верховный сотко эженин арызын жеткирип беребиз. Ошондо Садыр Жапаров Нуркожоевичке, Камчыбек Ташиевке жана Верховный сотко, туурабы? Мыйзамдын чегинде ушул эженин ишин чечип берүүңүздөрдү суранат элем. Анан могул кандай Садыр Жапаровдун кандай советниги сизге чалып байланышты билбейм го, бирок соттон адилеттүүлүк таппагандыктан аргасыздан кече жиберип отурасыз да, туурабы? Президентке арыз жазып, Камчыбек Ташиев экөөнө, туурабы? Ошого карабастан айткандарын жасап, мынакей Верховный сотко арызды жазып берди. Бүгүн дагы Бишкекке жеткирип берем иншалла. Баары жакшы болот. Мыйзам чегинде чечилет иншалла. Эже кайрадан жиберди десеңиз, президенттин советниги өткөндө сиздерге президентке кат жазып берсе, неме депсиздер? Жогорку сотко жазгыла деп чалып айтыпсыздар. Ошого эми мен убар болуп дагы келдим Бишкеккечи. Утур элечи. Каяка тапшырам ушул арызды? Сотко, Кыргыз Республикасынын жогорку соту кимге барып тапшырам ошону? Кыргыз Республикасынын жогорку соту Давлетов Айбек Абубакирович деп туура эле жазыппы? Сиз жогорку сотко барып сураңыз вопростарды. Жогорку сот. Өткөндө президентке жазган арыз не болду? Президентке жазган арыздын жообун берет. Жообун береби? Президенттик комиссиясынын төрагасы дейинби? Министрлер кабинетинин төрагасын. Могу караңыз. Биринчи орун басары. Мамат Турсун кул кызы Нуриза эже президентке арыз жазган. Президенттин жообу берилет, туурабы? Азыр мына сотко арыз жазыптыр. Сиздер айтыпсыңар. Мына келдим кайрадан. Азыр сотко барам эми, жогорку сотко? Ал сиздин укугуңуз каяка барыш. Жок, сиздер айтыпсыздар го. Кайсы жакка Мен жазды? айткан жокмун, Бауыржан. Ким айтыптыр анан кийин? Билбейм. Эми каяктан билем? Мен мага азыр мына президентке жазганды тактап бериңчи, азыр не болуп атыптыр? каралып атат, жообун берет. Точно каралып атабы? Ооба. Нуриза эже, мына мени эми неме кылбаңыздар да, мындай күмөн санабаңыздар. Мына сиздер үчүн иштеп жүрөм азыр мына Бишкекте. Президенттин советниги сотко жаз деген экен, мына жазып бердиңиздер, алып келдим, сотко барам. Мына 107-чи кабинетке арызыңызды тапшырдым Нуриза эже. 2 жуманын ичинде жоопты беребиз дешти. Жогорку соттун ичинде жүрөм. Кудай буйрса мыйзамдын чегинде чечтиргенге бар күчүмдү жумшап берем иншалла. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич. Алла разы болсун экөөңүздөрдөн. Мен могу Бишкекте экинчи жолу келишим могу Нуриза эженин маселеси мененчи. Өткөндө президенттин аппаратына жазып берген катты алып келип тапшырарым менен мен бошко кеткенден кийин чалышып, биз Садыр Жапаровдун советниги болобуз. Сиз президентке арыз жазыпсыз. Буну президент карай албайт. Ишиңиздер сотто экен, жогорку сотко жазып бериңиздер деп айткан экен. Ошко барып, кайрадан жогорку сотко арызды жаздырып келген бул жака. 5-күнү кечирээк. Үлгүрбөй калдым. Суббота, воскресенье мынакей. Понедельникте болбой калды. Вторник майрам болуп, мына бүгүн 3-күнү тапшырып атам жогорку соткочу. Көзөмөлүңүзгө алып бериңиздер эми. Мен бул жака тиги сиздерден кресло сурап, жумуш сурап келип аткан жокмун. Ошо элдердин маселесин көзөмөлгө алып бергиле деп даяр материалды алып келип атам го. Тиешелүү мамлекет кызматкерге тапшырманы берип туруп эле жестко эле чечирип салбайсыңарбы? Өзүңөрдүн эле жанагы рейтингиңер көтөрүлөт, даражаңар көтөрүлөт да. Даяр ишти алып келип берип атам го силерге. Тиги Нуриза эжелер да эки бара болуп тиги жакта кыйналып атат. Апасынан, атасынан калган үйдү кызына бербей, тиги башка эле бир туугандарына берип салыптыр да, оштун соту мыйзамсыз чечим чыгарган. Канча жылдан бери кыйналып жүрөт, квартиралап жашап, жаш балдары менен. Ошол. Рахмат, Алла разы болсун.
коррупция деп атасыздар. Эми коррупция менен күрөшөбүз. Биз Кыргыз Республикасынын коопсуз жанагындай Кыргыз Республикасынын жарандардын укугу толук корголо турган өлкөнү курабыз деп атасыздар. Мына мен даяр материалды алып келип берип атам. Карап коюңуздар иншалла. Рахмат. Алла разы болсун.